Саламатсыздарбы? Ар бир айдын 15-inde берилчү бүткүл дүйнөлүк кызыл көйнөкчөн долбоорунун Кыргызстандагы өкүлү эндокринолог Кайрыгүл Жошбаева биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Кайрыгүл айым, студиябызга куш келиптирсиз. Биз жогоруда айтып кеткендей, ушул кызыл көйнөкчөн долбоору биздин Кыргызстанда дагы бир жылдан бери болуп жаткандыгы жана эл менен тыгыз иштеп жаткандыгы жөнүндө бир топ маалыматтар бар. Биз ар бир айдын 15-inde ар кандай тармактагы, ошо медициналык кесиптин ар кандай тармагындагы дарыгерлерди чакырып, ошол биздин көрүүчүлөргө азын улак ошол тармак боюнча айтып берүүсүн өтүнүп жаттык эле. Анын ичинен бүгүн бизге сиз келдиңиз, эндокринолог. Аялдар көбүнчө жабыркайт бул оору менен, мен билгени. Эмне себептен ушу аялдар көбүнчө жабыркайт жана муну алдын алууга болобу? Эндокринологиялык оорулар бул деген баягы көп түрү бар. Эндокриндик бузулуулардын көп түрү, көп оорулар бар. Анын ичинен абдан көп кездешкени бул кант диабети жана боогок оорусу деп коет. Биздин Кыргызстан эндемиялык аймак болгондуктан бизде ошо боогок оорусу көп санда кездешет. Андан кийинки дагы башка түрлөрү бар эндокриндик оорунун, алар бирок азыраак санда. Эми кеңири тараган бул кант диабети менен боогок оорусу. Сиз айтып өткөндөй, аялдар бул дүйнө жүзү боюнча эле көп ооруларда эле аялдар дайыма басымдуулук кылат. Бизде мисалы үчүн кант диабети боюнча статистикада Кыргыз Республикасында 2018 жылдын 1-январына карата 57 000 катталгандардын саны. Ал эми катталбай жүргөндөрдүн саны кант диабети бар экенин билбей же болбосо өзүн билип туруп дарыгерге барып көзөмөлдү турбаган адамдардын саны мындан 3-4 эсеге көп. Алар болжол менен 185 000ге жетет. Эмне себептен аялдар басымдуулук кылат? Бул баягы ошо кант диабетин жөнүндө маек кылсак, бул учурда көбүнчө баягы гестациондук кант диабети деген, гестациондук диабет деген бар. Бул баягы кош бойлуу кезинде кандагы канттын деңгээли кичине өйдөрөөк көтөрүлөт. Бирок бул кант диабети деп аталбайт, кичине көтөрүлөт да, баягы кош бойлуу аял көз жаргандан кийин баягы углеводдук алмашуу кайра калыбына келип калат. Бирок бул ал аял үчүн коркунуч фактор болот. Кийин ал аял кант диабети болуп ооруп калышы мүмкүн. 5 жылдан кийинби, 10 жылдан кийинби, 3 жылдан кийинби ошол аял үчүн бул коркунуч фактор. Жана аялдар үчүн 4 килограммдан ашык бала төрөө бул дагы аял үчүн жана бала үчүн да коркунуч фактор. Андан кийин кант диабетине чалдыгып калышы мүмкүн. Эми азыр бүгүн ошол көбүнчө кант диабети жөнүндө эми айтпадымбы, эндокриндик оорулар көп. Эми ошо кант диабетине бүгүн токтололук, кийинкилеринде анан калган оорулар жөнүндө. Ошол кант диабети кеңири тараган, ошон үчүн ошол ооруга бүгүн басым жасайлык. Ал коркунуч факторлору, ошол кант диабетинин коркунуч факторлору бул ашыкча салмактуулук, тукумгуучулук, жаш курагы 40 жаштан жогорку адамдар, жана аз кыймылдуу жашоо, кандын майлуулугу жогору болуу, жана гестациондук диабет аялдар үчүн коркунуч фактор, артериялык кан басымдын жогору болушу, ушулар коркунуч факторлор болуп эсептелет. Ал эми ушунун ичинде жана аялдар айтпам 4 килограммдан ашык бала төрөсө же болбосо баягы өмүрүндө гестациондук диабет болгон болсо
кош бойлуу кезинде, же болбосо 40 жаштан кийинки курак, бул дагы кирет. Аялдардын жанагы климакс деп коет, айыз бузулуу, айыз токтоо убагы келет го, ошол убакытта да кан тамырлардын баягы гормондук бузулуулары дагы ошол кант диабетине дагы алып келиши мүмкүн, углеводдук бузулууларга. Бул дагы коркунуч факторлору. Анан ашыкча салмактуулук, баягы ар бир төрөгөн сайын, төрөгөндөн кийинки ашыкча салмактуулук болбосо, жанагы климакс учурундагы ашыкча салмактуулук, аз кыймылдуу жашоо, ошолордун баардыгы аял үчүн коркунуч фактор болуп эсептелет. Балким ушул себептерден басымдуулук кылат. Сиз жогоруда айтып өткен ошо кант диабети статистика боюнча кийинки убакта бул оорунун жашарып жаткандыгы жөнүндө айтылат экен. Мурда мисалы үчүн кайсы бир жаштан 1 жашка чейинки жарандар ушу менен жабыркаса, бүгүнкү күндө азыркы күндө ошо кант оорусу менен жаштардын дагы ооруп жаткандыгы белгилүү экен. Мунун себеби эмнеден? Мунун себеби эми баягы биздин аз кыймылдуу жашоо дагы себеп болот. Гиподинамия деп коет. Кыймылдуулук абдан азайды азыр. Көчөт олтура автоунаалар, эч ким автобекеттен түшүп калып, жөө үйүнө чейин басып барбайт. Үйүн түйүнө чейин автоунаа менен барат. Анан биздин тамактануу дагы абдан өзгөрдү. Аябай көп калориялуу тамактануу болуп жатат. Жанагы көчөдөгү тез татымдар, булар дагы калориялуу тамак болгондуктан аны жеп алып кыймыл менен күйгүзүп салбай, анын баарын топтоп, баягы майга айланып, толук ашыкча салмактуулукка алып келип атат. Анан баягы кан басымы жогору адамдар дагы абдан жашарып атат. Бул эмнеден? Кан майлуу, стресс жашоо, аз кыймылдуу, ошонун баардыгы баягы ушуга себепкер болот. Мисалы үчүн балдардын арасында дагы байкасаңар ашыкча салмактуулук аябай көп. Кыймыл жок, баягы телефондо отурушат, мурункудай кыймыл короодо иш кылышпайт, көчөдө балдар ойнобойт илгеркидей. Азыр бүт эле телефон же болбосо компьютер, жок дегенде барып телевизорду баягы басып барып каналдарын күйгүзчү эле, азыр пульт менен отурушат. Ошонун баардыгы эле баягы кыймылсыздыктын аздыгынан коркунуч факторлор болот. Кыймылсыздык аз, калориялуу көп тамак жеп. Ошо кант диабетинин бүгүн жашарып жаткандыгы белгилүү болду. Бул кант диабетине мен бир жерден окудум эле, бул биздеги сырттан келген тамактардын дагы абдан көп таасири тиет деп. Анткени мурун бизге мынчалык сырттан тамак келчү эмес да, бүгүнкү күндө эттен тартып жумуртка, сүт, ал эми жашылча жер жемиштерди айтпай эле коелу, негизи эле биз көбүнчө азыр деген ушул сырт жактан келген тамактарды көп колдонуп жатабыз. Мунун негизи эмнеде? Калориялуулукта. Биз баягы тамак илгери көбүнчө өзүбүздө өскөн чөп-чар, жашылча, этке көңүл бурчу элек. Азыр болсо жанагындай тез татымдар эле, майонезди илгери ким нанга сүйкөп жечү эле. Азыр болсо ал абдан калориялуу азыктарга кирет. Күндө көчөнүн баары эле тез татым. Ошолор жана суусундуктар. Илгери лимонад деген эле бар эле. Азыр суусундуктун түрү көп. Анын баары абдан ширелүү. Ал ошол нерсе баягы адамды толдурат. Ошондуктан анан оорунун баары пайда болот. Андан кийинки темабыз муну алдын алуу жактарын дагы коомчулукка айтып кетсеңиз, мүмкүн муну ошол бала төрөлгөндөн баштап эле, эне баланы эмизип баштагандан баштап, эненин тамактануусунан, ал сүт аркылуу балага барып, ошонун жыйынтыгынан чогулуп отуруп, кийин ушу дарттар пайда болуп жатат. Негизи эле алдын алуу жактарын кандайча көз караш менен карасак болот? Сиз туура айтып атасыз. Бул төрөлгөндөн кийин эмес, түйүлдүк кезинде эле. Ошол жана кош бойлуу болгондо, пландаштырганда же болбосо кош бойлуу болгондон баштап, жана кандагы канттын деңгээлин аял текшерип туруш керек. Ошол 5,1 ылдый болуш керек. Нормада капиллярлык манжанын учунан алынган канда 5,5 чейин болсо, кош бойлуу аялдыкы 5,1 ылдый болуш керек. Эгерде көрсөткүч ошол 5,1 миллимол литрден көбүрөөк болсо,
көрүнүп жүргөн гинекологу, үй бүлөлүк медициналык борбордогу дарыгерлер сөзсүз түрдө эндокринолог дарыгерге жөнөтүш керек. Бул ошол фактор менен күрөшүшүбүз керек. Анан кандай канттын деңгээлин ар бир кош бойлуу аялдыкын текшерүү зарыл. Анан ошол боюнда бар кезде түйүлдүктүн салмагын көп кошуп ийбеш үчүн 4 килограммга чейин бала төрөлүүсү керек да, жана коркунуч факторго кирип атпайбы. 4 килограммдан ашык бала төрөлсө, бул аял үчүн да коркунуч фактор, жана ошол төрөлгөн бала үчүн да коркунуч фактор. Бул түйүлдүк кезинде эле баягындай ширелүү нерсени көп жебей, камыр тамакты көп колдонбой баланы толтуруп ийбегенге аракет кылыш керек түйүлдүктү. Андан кийин төрөлгөндөн кийин бул жактан эми баягы чынында сүт, эне эмнени жесе сүт менен балага барат. Жанагындай кичинекей балдардыкы негизи кант диабети 2 типке бөлүнөт. Биринчи тип жана экинчи тип болуп бөлүнөт. Биринчи тип бул 30 жашка чейинки курактагылар ооруйт кичинекей балдардан баштап. Бул учурда уйку без аутоиммундук жолу менен талкаланып калат дагы, анан таптакыр инсулин бөлүп чыкпай калат. Ушул учурда сырттан инсулин саюу жолу менен дарыланышат да, бул кант диабетинин биринчи тиби деп айтылат. Ал эми экинчи тиби болсо, бул 30 жаштан кийинки курактагылар ооруйт. Бул учурда баягы уйку бези керектүү санда балким инсулин чыгарышы мүмкүн, же болбосо аз санда чыгарышы мүмкүн. Бирок ткандардын сезгичтиги начарлагандан дагы экинчи типтеги кант диабети пайда болот. Бул учурда мүнөздүү тамактанып, таблетка түрүндөгү дарыларды ичип, физикалык күч жумшоо менен дарыласа болот. Анан биринчи типти мисалы үчүн алдын алуу кыйын. Анткени бул аутоиммундук жол менен талкаланат. Бул иммундук система. Бул учурда баягы кээ бир оорулар дагы, инфекциялык балдардын оорулары дагы алып келиши мүмкүн. Жанагы уйку бездеги бета клеткаларды талкалап койсо, кээ бир ошол инфекциялык оорулардын түрү бар. Аягына чейин айыктырбай, бала ооруганда дарыгерге көрсөтпөй, өздөрү дарылап, өтүштүрүп ийсе, балким болушу мүмкүн. Бирок бул кичинекей биринчи тип менен күрөшүү кыйын. Экинчи тип менен сөзсүз түрдө биз күрөшүшүбүз керек, алдын алышыбыз керек. Алдын алса болот, Андан кийинки сурообуз, мисалы бул оору кача албай калдык, анткени бирөө ооруп калды деп ойлойлу, бир жаран ооруп жатат бул оору менен. Эми ошол ооруну баягы күчөтүп жибербеш үчүн эмнелерди кылыш керек? Диета кармаш керекпи, же ар дайым бир дарыны колдонуп туруш керекпи, же болбосо жогоруда сиз айтып кеткендей жеп жаткан тамагыбызды экологиялык таза жагынан көп камсыздаганга аракет кылышыбыз керекпи? Ооруга чалдыккан жаран эмне кылыш керек? Ооруга чалдыккан жаран сөзсүз түрдө дарыгерге барып, дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Тилекке каршы бардыгы өзүнө кайдыгер мамиле кылат. Же болбосо бул диагнозду кабыл алгысы келбейт. Ал адамдын организминде кандай белгилерди берип анан пайда болот? Анда белгилерине токтой кетелик. Сиз айткандай, эч ким бул оорудан кепилдик алган эмес. Эртеңки күнү баарыбыз ооруп калышыбыз мүмкүн. Белгилери бул адам суусай баштайт демейдегиден, тез-тез заара кылат, анан арыкташы мүмкүн, дене кытышып, жаракат кеч айыгып, көздүн көрүүсү начарлап, баягы алы кетип, буттары оорушу мүмкүн, муундары, анан муундар эмес, булчуңдар дагы баягы канда канттын деңгээли чоң болгондо ошолор да оорушу мүмкүн. Анан аялдын жыныс органдары кытышы мүмкүн, көздүн көрүүсү начарлашы мүмкүн демейдегиден. Бирок тилекке каршы бул белгилердин баардыгы баарында боло бербейт. Кээ бирөөндө бул белгилер байкалбай эле кант диабети боло берет. Кээ бирөөндө 1-2 эле белги болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан жанагы коркунуч факторлору бар адамдар, жаш курагы
жумуштан үйдө, кан басымы жогору, тукумунда кан диабети бар, 4 килограммдан ашык бала төрөгөн аял, же болбосо гестациондук диабети болгон аял, ашыкча салмактуулуктар, булар жылына жок дегенде бир жолу үй бүлөлүк медициналык борборго барып, кандагы канттын деңгээлин текшерип коюп туруусу зарыл. Ошондо биз эрте аныктаган болобуз. Белгилери жок болсо дагы эрте аныкталып калган болот. Көп учурда кездешет, кабылдоолору болуп калганда кан диабетинин ошондо кеч аныкталып калат да кан диабети. Көбү жана жаракат айыкпай, анан хирургка барып, чирип, буттары чиригенде хирургка барганда аны кесердин астында анан кан диабети аныкталат. Бул баягы өтүшүп кеткенде кабылдоолору болгондо кеч аныкталып калган кан диабети болот. Же болбосо көздүн көрүүсү начарлап, анан көз доктурга барганда ош жерден текшергенде кан диабетин аныктаган учурлар болот. Бөйрөктүн иштөөсү бузулганда дагы кан диабети бул эмне деген оору? Бул өнөкөт кандагы канттын деңгээлинин жогорулашы. Бул учурда кандай эмнеси менен коркунучтуу? Кан диабети менен ар бир адам жашай алат, мүмкүнчүлүк бар. Сапаттуу жашоо менен жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бардыгы эле өзүнө көбү да, бардыгы эмес, көп адам өзүнүн ошол ден соолугуна кайдыгер мамиле кылгандыктан дарыгерге көрүнбөй, кандагы канттын деңгээли жогору жүрө берет дагы кабылдоолорго учурайт. Эң коркунучтуусу бул диабеттин кабылдоолору. Көз жабыркайт, ретинопатия деп коет, көрбөй калууга чейин алып келет, майыптыкка алып келет. Бөйрөктүн жабыркашы, нефропатия деп коет. Бул учурда кайра калыбына келбейт, бөйрөктү же алмаштырыш керек, же гемодиализдик жол менен дайыма канды тазалап туруу керек болот. Буттар жанагындай нерв клеткалары, кан тамырлар жабыркаганда диабетическая стопа деп коет, диабетикалык таман, буттарды кесип салууга чейин туура келет. Полинейропатия деп коет, нерв клеткалар жабыркайт, баш мээ жабыркайт, жүрөк кан тамыр системасы жабыркайт. Кан диабети менен жашаган адамдарда баягы ушул кабылдоолор эгерде өзүн карабаса, адамды ошол кабылдоолор күтүп турат да. Анан булар эмне кылыш керек? Сөзсүз түрдө туура тамактаныш керек. Дарыгердин көзөмөлүндө болуш керек. Өздөрүнүн колунан келишинче жанагындай аппарат бар, кандагы канттын деңгээлин текшерүүчү, глюкометр деп коет. Үйдөн самоконтроль эң биринчи дарыланын негизгиси бул өзүн өзү контролдоо. Бул тамакты жегенде көтөрүлөбү? 2 сааттан текшерип көрөт, көтөрүлсө, бул мага болбойт экен. Же болбосо көтөрүлбөсө, ушул тамакты жесем көтөрүлбөйт экен, анда ушундан да аздан жеп турсам болот экен деп, баягы тамактануусу дагы өзү жөнгө салып алса болот, эгерде өзүн өзү контролдоону билсе. Анан диабет мектебин өтүш керек. Ар бир кан диабети менен жабыркаган адам диабет мектебинде бүт ошол кандай кабылдоолор бар. Курч кабылдоо, анан өнөкөт кабылдоолору бар. Ошолор менен кандай күрөшүш керек, бутту кандай багыш керек, кандай туура тамактаныш керек, кандай физикалык күчтөрдү жумшаш керек. Ошонун бардыгы диабет мектебинде үйрөтүлөт. Бекер ошону өтүш керек сөзсүз түрдө. Ошондо гана баягы кандагы канттын деңгээлин ар бир адамга өзүнүн көрсөткүч максаттары болот да, ошону кармап жүрсө, бул адам бир да кабылдоосу жок, Кудай берген жашты сапаттуу жашап өтсө болот. Мындан келди ар бир адамдын бул дарттан алыс болсу, же болбосо бул дартка чалдык болсу, жеке өзүнүн эле өзүнө болгон мамилесинен болот экен деген чечим экен да.
өзүнү аябоо керек да, кичине өзүн жакшы көрүү, өзүн аябоо керек. Андан кийинки суроом, мына биз жогоруда бул ооруну кантип болтурбай коюу керек, кантип алдын алуу керек, же болбосо кандай анын белгилери бар, ошол боюнча түшүндүрмө бердик. Андан кийин бизде ушул жогоруда айтып өткөндөй, ушу акыркы убакта көп сахар оорусуна чалдыккандар болуп атат, кант оорусуна. Ошол кант ооруга чалдыккандар үчүн биздин өлкөдө негизи эле жерлерде, же болбосо биздин шаарда, борборубузда кайсыл борборлор бар, атайын келип, алар кайрылып, көрүнүп, дарылана турган? Бишкек шаарында өзүндө ошо 19 үй бүлөлүк медициналык борбор бар. Ар бир үй бүлөлүк медициналык борбордо эндокринолог адис бар. Ошол эндокринолог адиске кайрылышат, же болбосо жана үй бүлөлүк дарыгерлерге кайрылышат. Ошол жактан аныкталса, алар өздөрүнүн эндокринологуна жөнөтүшөт. Ал жактан баягы дайыма эле жеңил эмес да диагноз коюу, же болбосо алып жүрүү түшүнүксүз кырдаалдар болот. Ошол учурда бизде Бишкекте 2018 жылга чейин Бишкек шаардык эндокринологиялык диспансер бар болчу. Ошо 18 жылы Саламаттык сактоо министрлигинин алдындагы эндокринологиялык борбор мекемеси болуп аталып калдык. Ошол эндокринологиялык борборго жөнөтүлүшөт жолдомо менен эндокринологтан. Анан ал аймактардан келгендер үчүн, Бишкек шаардык бейтаптар үчүн дагы, анан аймактан келгендер үчүн дагы 18 жылдан баштап буга чейин болгону бир гана Бишкек шаарынын тургундарына эле карачубуз. Ал борбордо инсулин алып дарыланган бейтаптар көзөмөлдө, жана үйдөн кароо, ошо кант диабетинен жабыркап калган, көзү көрбөй калган, буту же болбосо жана ампутация болуп, же болбосо баса албаган, улгайып калган кант диабети адамдарды үйдөн кароодагы кызматы ошол борбордун милдети болчу. Азыр болсо жаңы баягы аты өзгөрүп, статус берилип, азыр баягы иш жүзүндө каралып атат, дагы кандай функциялар аткарылат. Дагы бир коомчулукту кызыктырган нерсе бул элдик табыптардын, же болбосо элдик медицинанын бул кант диабетине кандай пайдасы тийиши мүмкүн, же болбосо таптакыр эле ал элдик дарыгерлер менен дарыланбаш керекпи бул ооруга? Эми кандай десем, баары бир адам бейтап качып ал нерсеге да барышат, бирок кайра эле кайрылып дарыгерге келет, медицинага келет. Кант диабети бул айыгып кетүүчү ооруларга кирбейт, өнөкөт оору. Биздин дары-дармектерге, таблетка түрүндөгү дары-дармектерге кошумча чөп түрүндөгү баягы фитотерапия деп коет, дарыны токтотпой туруп кошумча колдонсо болот. А бирок тилекке каршы андай иш жүрбөйт да, биздин берген дарыны токтотуп коюшат дагы, анан өтүштүрүп алышып, же болбосо баягы кыйналып калган учурда аябай кандагы канттын деңгээлин көтөрүп кайра эле дарыгерге кайрылып келишет. Мындан келди, элдик дарыгердин бул кант оорусуна анчейин деле жардамы тийбеген деген белгилүү болуп турду. Маегиңизге чоң рахмат. Кайыргүл айым, менимче биз бүгүн ушул бир кант оорусу боюнча маек куруп кеттик. Менимче келечекте сиздин негизги кесибиңиз болгон эндокринология боюнча дагы биз кененирээк айтып беришибиз керек. Кыргызча боок деп коет. Анткени көбүнчө алыскы райондордо жашаган биздин көпчүлүк аялдар бул оору менен жабыркаса дагы өтүштүрүп жиберип, көпкө жүрүп алган учурлар болот. Мүмкүн биздин берүүдөн кийин, дарыгерлердин эскертүүсүнөн кийин бул нерсеге мындай бир башкача көз карашта болуп калат биздин жарандар.
Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн бүткүл дүйнөлүк кызыл көйнөк долбоорунун Кыргызстандагы өкүлү Кайыргүл Жошпаева келип сиздер менен маек курду. Берүүнү мен Үмүт Макамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.